Кутмантаңыздар менен ардактуу көрөрмандар, биз дагы бир таңкы мейман түрмөгүнө кезекти берели деп жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой 2025 жылдын 1-июлунан тарта эгерде сиздин унааңыз камсыздандырылбаса, айып пул төлөйсүздөр. Мына бул туурасында кененирээк сөз кылалы деп биз студиябызга мейманды чакырып койгонбуз. Биздин Замана студиясынын төрүндө мамлекеттик камсыздандыруу уюму Ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Закир Айдаралиев. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен студиябызга кош келдиңиз. Бүгүн АСАК жөнүндө сүйлөшөлү деп сизди студиябызга чакырдык. Ушул сөз баштан болсун. АСАК деген эмне? Биздин телекөрөрмандарга бир канча жолу кайталасак деле, бир кайталап укпай калбай, көрбөй калган, автоунааларын сиз айткандай камсыздандырылбаган, июлду күтүп жүргөндөр үчүн жакшы маалымат болсун. Жөнөкөй тил менен. Ооба. Жөнөкөй тил менен АСАК деген бул деген автоунаа айдоочулугун милдеттүү түрдө жоопкерчилигин камсыздандыруу. Бул деген автоунаа айдоочу башка бир кишилердин жарандарыбыздын мүлкүн сүзүп алса, же болбосо ден соолугуна зыян келтирсе, жана үчүнчү тарапка камсыздандыруу компаниялары төлөп берет да. Бул үчүн биз кайда кайрылышыбыз керек? Бул үчүн бизде деген Кыргызстанда 16 камсыздандыруу компаниясы бар. Биздин компания мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Жана реклама кылып кетсе, биз биринчи орунда турабыз, рейтинг боюнча биринчи орунда турабыз. Финансы жагынан эң капиталдуу, уставной капитал көп бизде, анан биринчи орунда турабыз. Анан кийин 16 компаниянын бут барына эле кайрылса болот. Бизде 7 филиалыбыз бар, 7 областта бар. Азыр 8 филиал ачтык Чүй областында. Анан кийин жана электронный приложенияларыбыз бар, Мбанк бар, Мегапей бар, Ошка бар. Ошондо камсыздандырып койсо болот. Автоунаа өзүнө жазылбаган учурлар көп да бизде. Мисалы үчүн ишеним каттар менен жүргөндөр бар. Ошол учурларда айдоочу кандай кылыш керек? Автоунаанын жоопкерчилигин жана айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандыруу үчүн машина өзүндө оформление өзүндө болуш керек, же болбосо жана генеральный доверенность болуш керек да. Ошонун негизинде келип камсыздандырса болот. Эгерде ошентип жүргөн болсо, сиз айткандай текшерүүдө кандай чара колдонулат айдоочу үчүн? 1-июлдан баштап камсыздандыруу полиси жок болсо, жанакы бизде жарандарыбызга 3000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айыппул салынат да. Азыр бул деген 1-июлга чейин жана 1-январда кирет эмес беле? Анан 6 айга жанакындай жана льготный период берилген да. Элге жардам болсун. Элге жардам болсун деп 6 ай өздөрү менен өздөрүнүн аң сездери менен түшүнүп, бул камсыздандыруу керек экен, бирөөнүн мүлкүн сүзүп алсам же ден соолугуна зыян келтирип алсам, камсыздандыруу компаниялар төлөп берет экен деген ошону түшүнүк алыш үчүн ошо 6 ай берилген. 6 айдын ичинде биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушунун информационный жумуштарды, маалыматтар менен жүрүп атабыз. Силерди чакырып аткан чоң рахмат. Ошо келип силерге түшүндүрүп берип атабыз. Биздин жарандарыбызга бул керектүү нерсе деп ойлойбуз. Анткени Бишкекте аябай көп эле, Бишкекте эмес, бүт эле Кыргызстанда аябай көп жанагы жол кырсыктары көп болуп атат. Биздин жарандар сүзүп кетип атат. Жарандарыбыз сүзүп кеткенде да каза болуп калгандар да бар. Жана майып болуп калгандар бар, травма алгандар бар. Эң негизгиси ошол да. Анан кийин жанагы башка бирөөнүн мүлкүн сүзүп алганда биз жана айтып коебуз, дорожный войн деп болуп атпайбы? Эшикке чыгып алып, эки машина сүзүшүп алып, анан бири-бири менен мушташканга чейин болуп атпайбы? Ушундай нерселер жок болот да. Бул камсыздандыруу киргенден кийин элдер, жарандар өздөрү ишенип камсыздандыруу компанияларынан чакырышат. Ошол эле жана гаилер келет, камсыздандыруу компания келип, анан кийин үчүнчү жакка биз төлөп беребиз акчасын. Ошол туурасында айтып кетсеңиз кененирээк ошондо. Жоопкерчилик биздин 1 жылга жоопкерчилик 750 000 сом болот. Ошонун ичинен деген башка бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирилсе 300 000 сомго чейин төлөп беребиз. 300 000 сом деген бул бөлүнөт. 300 000 сом каза болуп калса, киши сүзүп алса, каза болуп калса, ага ошо камсыздандыруу каза болуп калган кишилердин туугандарына 300 000 сом төлөп беребиз. Биринчи топто майып болуп калса 200 000 сом, экинчи топто майып болуп калса 150 000 сом, үчүнчү топто 100 000 сом. Анан жарак калса 100 000 сомго чейин төлөп беребиз. Бул деген ден соолугуна. Башка бирөөнүн мүлкүн сүзүп алса, бул машина деле эмес, болот, машина кетип баратып үйгө кирип кеткендер болот, магазинге кирип кеткенде ошол эле столбаны же бакты сүзүп алгандар ал деле акча турат. Ошого деген биз 450 000 сомго чейин төлөп беребиз. Жанагы камсыздандыруунун жарактуулук мөөнөтү боюнча эсиңизде болгон болсо жаңы жылга чейин мисалы үчүн автоунааларды сатып алууда бир канча күндүк, айлык деген сыяктууларды угуп калдык эле да. Азыр чечим кандай?
камсыздандыруу ОСАГО полисин 5 күннөн баштап 12 айга чейин алса болот. Чөтөгүнө канча акча болсо ошончо алса болот да. Бул деген статистикага эмебиз бар, коэффициенттер бар, ошо коэффициенттер менен саналат да. Эң негизгиси бул деген машиненин көлөмүнө жараша болот. Канчалык машина чоңураак болсо, ошончолук машина көбүрөөк башка жакты кырсык болуп жабыркатат да. Ошон үчүн деген жанагы биз биякта бөлбөйбүз, машина арзанбы же кымбат машина бөлбөйбүз. Биякта деген көлөмүнө жараша болот да. Жанагы Honda Fit'тер болсо арзаныраак болот. Кичинекей унаалар, алар башка бирөөнү сүзгөндө жаракат азыраак келтирет да. Ошон үчүн КамАЗдар, автобустар, троллейбустар көбүрөөк төлөшөт да. Ушундай эмеси бар. Жылына карабайбыз машинанын, жана технический состояниясын карабайбыз. Бир эле эмеси бар, жанакы айдоочунун өзүнүн тажрыйбасы, стаж вождения деп коебуз. Канчалык көп болсо арзаныраак болот. Жаңы эле жана водительский удостоверение алса кымбатыраак болот. Айдоочунун эмесине жашына болот. Улураак болсо арзаныраак болот, жашыраак болсо кымбатыраак болот да. Андан кийин эң жакшы бир скидкабыз бар, жана технический осмотр. Бул ыктыяр түрдө өздөрүндө бар болсо, бул скидка болот. Бүт жалпы эле биздин камсыздандыруу компанияларынын бүт баарында бирдей баа болот. Эч кимдики кымбатыраак, арзаныраак болбойт да. Бул мыйзам чегинен бекитилген. Кыймылдаткычтын көлөмүнө дагы карайсыздарбы? Ошо маанилүү эмеспи? Кыймылдаткычтын көлөмү деген машина ошо объем деп коебуз да. Ошо объем деген көбүрөөк болсо, ошончолук ал деген жанагы жол кырсыгында сүзгөндө катуу жабыркайт экен да. Ошондо кичинекей машиналарды сүзгөндө ден соолугуна деле кичине азыраак зыян келтирет да. Жакшы. Айдоочулар мисалы үчүн өзүңүз айткандай сөзсүз эле бир азыр өзүң жакшы айдасаң деле бирөө келип сүзүп алуу коопсуздук эч ким айткан эмес да. Кырсык деген Кашкабактын ортосунда дейт элибиз. Анан ОСАГО менен КАСКаны мындай катарлаша алуу себеп деген бирөө эле төлөп жүрө бербей, мен деле кокустук болуп кетсе, мен деле өзүмдүн мүлкүмдү кайра калыбыма келтиришим керек да деген түшүнүк бар да. Бул деген жанагы ОСАГО деген үчүнчү жакка төрөп беребиз да. Ошо көп эле биздин элдерибиз менин машинем деп ойлойт экенин, ОСАГО деген андай эмес. Бул деген жанагы социальное страхование деп коебуз. Биздин жарандарыбыз ошол эле жолдун биздин жараныбыз өтүп бараткан кишилердин жанагы өздөрүнүн ден соолугуна депчи, же башка бирөөнүн мүлкүнө дейбиз. КАСКО деген бул өзүнүн мүлкү да. Башка жакта сүзүп алды, биз ОСАГО менен төлөп бердик. Өзүнүн машинеси калып калды да. Бузулуп жана авария болуп ДТП болуп калып калды да. Ошондо бул КАСКО деп коебуз. Бул деген ар бир камсыздандыруу компанияларда өзүнүн жанагы тарифная политика деп коет, өзүкү бар. Жана базар баасы менен бир орточо бир 3% болот да. Дегеним, демек өзүбүздү дагы башка бирөөнү дагы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн эки полисти тең алганга туура келеби деген. Ыктыяр түрдө, милдеттүү түрдө ОСАГО, башка бирөөнү сүзүп алган учурда ыктыяр түрдө бул деген чөтөгүнүн акчасы болсо, өзү деген эртеси мүмкүн менин машинем ким жасап берет десе, анда ыктыяр түрдө КАСКОны камсыздандырып койсо болот. Жакшы. Анын төлөө тарифи Орточо баасы 3% болот. Эми $10,000 машина болсо $3 менен $300 болот. Бул жылына, Бул жылына. Жана ОСАГОбуздук деле орточо баасы $2,500 сом, 12 айга төлөйт $2,500 сом. Биз жылына $750,000 сомго биз жоопкерчилик тартабыз. Бир жылдын ичинде 2-3 жолу болсо, ошол деген жанагы телефонубузга жана баланс салып койгондо эле төлөм берилет да. Ал эми КАСКОдо $300, ошондо мында кандай жеңилдиктер каралган? Мисалы, унаа кайра сиз айткандай жол кырсыгына калса, унаа талкаланып калса, же болбосо унааны урдап кетсе дагы. Урдап кетсе, биякта деген жанагы башка короодо машина коюп койсо, КАСКО менен короодо машина коюп койсо, жанагы чийип кетсе мисалы. Чийип кетсе, же болбосо жанагы дөңгөлөктөрүн жарып кетсе, анан кийин жанагы кетип барып жана айнектерин сындырып кетсе, ошол дагы болот. Анан кийин жанагы грабеж деп коебуз, жана урдап кетсе, взлом деп жанагы эмелерин замокторун сындырып кетсе, ошондой да. Табигый кырсыктарчы, мисалы бак түшүп калса? Табигый кырсыктар ошо КАСКОга кирет, өзүнүн машинесине жана катуу шамал болуп бактар түшүп калып атат. Жанагындай сел болуп жана машина турган жерден четтерин жанагындай эметип коет, ошондо дагы кирет табигый кырсыктар. КАСКОда көп. Бул деген ыктыяр түрдө анан төлөгөн акчасы да көбүрөөк да. Ошон үчүн КАСКОда көбүрөөк жанагы страховой рисктер деп коебуз, көбүрөөк болот да. Жакшы экен, бирок деген мындай мен өзүмдүн баягы полисим бар деп эле шалаакылык кылганда кээде зыян тийгизип коюшу мүмкүн да. Кайсы бир учурларда төлөнбөй калуу да коркунучу бар. Төлөнбөй калуу да, бул деген эң негизгиси
жанагы биз айтып коебуз алкогольдик опьянение деп коебуз, наркотическое опьянение деп коебуз, ошентип айдабаш керек, анан кийин атайын барып сүзбөш керек да. Аны кантип аныктайсыздар? Аныктайбыз, ошондо бизде деген ГАИ протоколу болот, ошо ГАИ протоколунун негизинде биз аныктайбыз. Ар бир ДТПга ГАИ чыгыш керек, ГАИ чыгып, аяктан алар өзүнүн протоколун түзөт. Эми атайын дегенде кээ бирлер атайын жана кызыл светофорго өтүп кетишет. Анан барып башка бирөөнү сүзүп алат, бул атайын деп. Же болбосо жанакындай встречный полосага атайын чыгып кетишет. Билип туруп көрүп туруп. Билип туруп көрүп туруп чыгып кеткен, анан ДТПга түшсө биз андан төлөп бербейбиз. Же болбосо жана алкогольдүк жана эмеде. А кээде болот мындай жанагы атайын эмес болот да, ошо протокол жазылат. Выезд на красный свет, жанагы айткандай атайын эмес да. Ушундай болуп калат да, кээде буйтап баратып мындай встречкага чыгып кетет, же болбосо кызыл светофорго өтүп кетсе, анда протоколго жазылат. Ошонун негизинде көбүнчө биз деген төлөп эле беребиз, ОСАГОда төлөп беребиз, анткени булар деген өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырып койгонду. Эми атайын азыр деген азыр эле чыгып калат, азыр деген Бишкегибизде бүткүл жарата камералар турат, аны карап көрсө болот да, атайын чыгып кеттиби же атайын эмес чыгып кеттиби депчи. Демек, ушундай бир жол кырсыгы болгондон кийин дароо сиздин кызматкерлер менен байланышыш керек экен да туурабы? Жанагы камсыздандыруучу жайлар менен. Биздин камсыздандыруу полисинде четинде жана аварийная служба деп коебуз, ошол номерлери болот. Жана сатып алатканда биздин специалисттер түшүндүрүп берет, кайсы жерге чалса болот. Эң биринчиден ГАИ кызматкерлерине чалыш керек, андан кийин биздин кызматкерлерге чалыш керек, машинени жылдырбаш керек, машина орунда туруш керек. Биз деле аны түшүнүп атабыз. Азыр жанакындай көп тыгындар болуп атпайбы? Ошондо деле чакырыш керек. Анан биз келгенден кийин жанагы схеманы чийгенден кийин машинаны алып койсо болот. Ошол көп деле мындай кээ бирлер жарандарыбыз айтат, көп документ чогултуш керек депчи. Көп документ чогултпай эле протокол, анан кийин жанагы наркологиядан өтүп кетиш керек да, ичип алган жок деген. Эки эле документ. Закир мырза, бизде 1-2 мүнөт эле убакыт калыптыр. Жана статистика боюнча бир айтып берсеңиз, бир болжолду Кыргызстанда бир жылына же борбор калабыз да, моунча жол кырсыгы катталат экен деген сыяктуучу. Биз деген канча зыян болот, канча тыйын түшөт? Биз деген 2024 канча камсыздандырдык, ОСАГО боюнча 74 000 машинени биз камсыздандырдык, мамлекеттик камсыздандыруу. Жалпы 1 миллион 200 бул аябай аз. Баары 15 компания 220 000дей машина камсыздандырды. Бул аз. Ошон үчүн биз жарым жылдын ичинде дагы ойлойбуз элдер келет экен депчи. Анан келгенден кийин бул бүткүл эле жарандарыбызга милдеттүү түрдө болот да. Статистика боюнча биздин компания 6 миллион төлөп берди. 2024 жылына жыл башталды, биз деген 2 миллиондой төлөп берип койдук. Ушул жыл эле. Анткени элдер түшүнө баштады, анан кийин жол кырсыктар көбүрөөк кышына көбүрөөк болду да. Көбүрөөк болду да. Анан бир үлгүлүү айдоочулар үчүн жеңилдиктер болобу? Үлгүлүү айдоочулар үчүн жеңилдиктер болот. Бул дагы каралган. Бүт жарандарыбыз 1 жыл камсыздандыргандан кийин, бүткүл Кыргызстан камсыздандыргандан кийин жанагы бонус малус деп коебуз. 1 жылдын ичинде алар деген программа өзү санайт. 1 жылдын ичинде жол эрежесин сактап, башка бирөөлөрдү сүзбөсө, бул бонус малус болуп кичине арзаныраак болот. Эси жанакындай жол кемсе кичине кымбатыраак болот. Көп деле кымбатыраак болбойт, бирок арзаныраак көбүрөөк болот да. Үйгө эле токтотуп коюш керек экен. Жок, менимче үлгүлүү айдоочулар көбөйөт болуш керек. Туура айтасыз. Рахмат сизге, ыраазычылык билдирели. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун мынакей төрагасынын орун басары Закир Айдаралиев мырза жакшы кеңеш берди. Демек, баардыгыбыз кулагыбызга күмүш сырга кылып, июлга чейин өзүбүздүн автоунааларыбызды ОСАГО менен камсыздандыралы. Ооба, мына ушундай урматтуу көрөрмандар, биз болсо сапарыбызды уланталык. Кызыктар түрмөгү биздин кесиптешибиз Атахан Кожогулов даярдаган экен. Анда эмесе, ага назарыңыздарды бөлөбүз.